Да, прямой эфир. Ким кирди болду экен көрөлү. Турдакын Толгонбаева саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен аудиторияны көрөкчү болталы. Бүгүн Бишкек шаардык сот боюнча абдан көп суроолор болуп атат. Ажамал Курбанова саламатсызбы? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Эфирде көбүрөөк болсун. 12 Назира Абдулдаева саламатсызбы? Эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Достор, эфир менен бөлүшүп койсоңуздар. Самат Сатыбалдиев саламатсызбы? Назира Абдулдаева саламатсыздарбы? Эквадор Дронов ассаламу алейкум канатабам. Рахмат, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар, жакшыбы? Кубат Мамырбаев ассаламу алейкум. Эфирди баштайбыз. Тема бүгүн тетиги Бишкек шаардык сотто болгон окуялар. Боюндар келинди кое бербеген үчүн анан кийин дагы бир чудо кылды Бишкек шаардык соту. Айда саламатсызбы? Ламбек салам алейкум. Султан, знаешь, что делать? Ассаламу алейкум, брат. Алейкум ассалам. Куат Мамурбаев, салам алейкум. Людмила, здравствуйте, Канатова, здравствуйте. Владимир Федченко, привет, дорогой. Гүлнара Каримова, саламатсызбы? Атай боюнча пока жаңылыктар жок азыр. Эртең бир экспертизалар менен тааныштырат экен, ошону барып көрөлү, анан ошо жаңылык болот. Оксана Комсонова, Анара Алыбаева, 36 человек в эфире. Еще по разу бөлүшүп койсоңуздар, лайки поставьте, бөлүшүп койсоңуздар, будет эффект. Гульнара Каримова, добрый вечер. Денис Наятов, ассаламу алейкум, как ты? Назира Ахматова, саламатсыздарбы? Барыңарга ысык салам. Так, Замир Жошев карабаттуу болду экен, потому что азыр мен эфир менен эмет туруп, мен кичине ооруп калган окшойм. Азыр Замир чыгат, Болоту Тур хочет участвовать в вашей трансляции дейт. Азыр Замир чыгат, Замир чыкса, Замир менен болобуз. Мына 47 киши эфирде. Зарема саламатсыздарбы? Асим Айтмамбет саламатсыздарбы? Гулира Кенжикараевна. О, здравствуйте. Как вы? Эми урматтуу достор, эфирди баштасак болот. Мына 50 киши азыр прямой эфирдебиз, лайфтабыз. Эми бүгүнкү соттун болгон окуясы. Сотторду акыркы күндөрү түшүнүш өтө оор болуп калды. Анткени бул соттор өздөрү унутуп калып атат окшойт. Бир соттор бул бийликтин бир бутагы. Сот системасы такыр эле өлдү. Надзор такыр эле өлдү. Мына бүгүнкү простой пример. Муну азыр барыңар тияктан көзүңөр көрүп атасыңар. Исакова Аида деген бир 6 баласы бар. 7-чи баласы эмне экен, бир айдын ичинде уже төрөйт экен ал келин. Ошону Адиев деген Свердлов район сотунун соту 303 беренеге, КЖКнын 303 беренесине мындайча айтканда карабай аны алып туруп сот залынан камап салып атат. Ошол 6 баланын ыйы көз жашы кимде? Ошол курсагында жаткан 8 айлык баласынын ыйы кимде? Ошонун деген ушунга жооп берип койсо эле болот эле. Ар кандай сөздөр чыгып атат, встречаларга чакырып атыптыр туугандарын, встречага барып атышат. Встречага барганда мекенчилденбиз дейт экен, мекенчил партиясынан дейт экен. Анан кийин тияктан чыгып алып туруп, бир Садыр Нуркожоевдун атын айтышат экен, кайра туруп алып туруп, Камчы Кыдыршаевдун. Бул кишилер мындайга барбайт.
айтып эле коеюн, бул кишилер мындайга бара турган кишилер эмес. Эми ушундай мелочка кирбейт да, бирок ошонго пайдаланып, ошолорго жабынып алып туруп, ушуларга жабынып алып туруп, мына ушундай сөздөр, сасык сөздөр чыгарып атат. Мекенчил партиясынан издеп туруп, эметип туруп, муну администрацияга чейин, тияк бияка чейин эле бул ызы чууну чыгарып атат. Сырбор болгон эле. Бул сырбор болгон эле, могу талаш тартыш, бул деген акча мынча берилбей калыптыр, договор бар экен, мына сен мынчадан процент төлөп бересиң, мынчадан бересиң. Алышып беришип жүрүптүр, анан кийин алышып беришип жүрүп төлөй албаптыр. Бул мошенничество эмес. Бул кылмыш курамы жок буякта. Бул мошенничество эмес. Аны болсо Свердлов райондук ички иштер бөлүмү мошенничество болуп сот коюптур. А сот болсо ошону менен эмчилет. Кудай ырбады, каяка бартабыз? Эл журт каяка бартабыз? Мына азыр толугу менен кимди чакыралы? Так. Замирди чакыралы, Замир полностью силерге айтып берет. Азыр Замир кирсин. Так. Блин. Так, мына Замирге приглашение жибердик. Ошол приглашение. Эми акча үчүн баягыда эле айтып жүрбөймүнбү? Ой, о дүйнөгө кеткенде 2 метр кепиндик. 2 метр кепиндик. Акчаңарды ала кетпейсиңер. Бирок ушул азыр бүгүн ушул бийликке жаман көрсөтүп аткан, именно ушул бийликти жаман көрсөтүп аткандар, булар именно ушундай адамдар да. Мен ойлойм, мекенчилдер канчантан бери ростовщиктерге процент берген немелерге эмне мынчалык жанын берип калышкан, мен ошону түшүнбөйм да. Буякта эмне ушунчалык кызык нерсе бар? Неужели мекенчил партиясы ошол ростовщиктер менен мындай жакшы болуп калган? Ошону түшүнө албай атам да. А бул адамдар ошо процентке берип калган Дордойдо дагы көп, бир 10 чакты үй бүлөнү сыздатыптыр, ушинтип эле. Анан ушинтип туруп бийликке жагынабыз деп ушинтип кире бериптир. Ошондуктан бул жигиттер, бул аял киши процентке берип, анан кийин ошо проценттин акчаларын алып, распискалар бар. Бул граждандык, жарандык ишти алып туруп, кылмыш ишин козгоп туруп, анан еще сот 6 баласы бар. Ой, эң кичинекей баласы 3 экен. Мамалап бийлеп жүрөт. Анан боюнда курсагында жаткан баланы, бул эмне деген акмакчылык? Эмне болуп бартабыз, урматтуу элдер? Эмне болуп бартабыз? Мына бүгүн тияктан эми көрдү, журналисттердин баары келди. Боюнда бар экен келди. А тигилер атайлап келген жок. Атайлап келбей атат да процесске. Журналисттерди көрүп атат, келбей атат. Адвокаты бар экен, келбей атат. Мен азыр ушул жерден мен коллегаларымды кошом азыр. Балбаевди, анан кийин Токтосунду азыр кошом бияка. Азыр аракеттенейин кошкон, ошолор жооп берсинчи. Мен ошолордон бир уккум келип атат да. Ушу мен вообще түшүнбөй калдым да. Так. Ушинтип туруп, мына мен түшүнбөйм. Эмне кереги бар мына бийликке? Мен баягы бир прямой эфирде айттым элем. Эми бийлик, урматтуу бийлик. Силер азыр бийликтесиңер. Силер азыр могу геосаясат абдан курч болуп турган кезде ички конфликтини наоборот акырын жабышыңар керек. Момундай силердин атыңарды жабынып алып,
Биз мекенчилбиз, биз тигиникибиз, биз мунукубуз деп туруп баргандардын баарын тыйсаңар болот. Тыйсаңар болот ошолорду. Ошолордун азабынан силер деген наоборот элдин кыжырын кайнатып атпайсыңарбы? Элдин кыжырын кайнап туруп кайра ит кылып атпайсыңарбы? Уялсаңар болот эги. Муну такыр эле түшүнбөй калдым ушундай нерселерди. Уят деген болуш керек. Мына мен азыр дагы бир запросту тиги Балбаевка жөнөтөйүнчү. Так, что-то албайт. Тоосунга жөнөтөйүн. Тоосун. Мына дагы жибердим. Мына ошо эч ким киргиси келбейт. Ушинтип ушундай немелер болуп атканда момундай дамнан эми соттордун дагы бүгүн кылган кылыгы. Тиги мурун биринчи процесстен эми ошолор отложка сурап келиптир. Ана отложкасын карап эми ооба силер деле эме экенсиңер, бирок мыйзам бизге уруксат берет. Алар деген обвинительный станына алгондо гособвинитель бар, прокурор бар. Ошон үчүн процессти баштай берели десе, баштабайт. Процессти баштабай койду. Такыр баштабай койду. Анан кийин бүгүнкү күнгө которулган. Тиякта бул келиндин, бул Айданын, Исмаилдин Айданын күндөн күнгө суроо көбөйүп бартат. Эми бүгүн кайра барып сотту баштайлы момундай десек, тияктан туруп алып, кайра жөн эле кагаз иретинде эле жөн эле мынтип эле жазып коюптур. Өз колу менен жазып, биз момундай, биздин бир чоң апаларыбыз ооруп атыптыр, биз азыр Ошто жүрөбүз, баягынтан бери биз келдикпиз деп. Ай, силер Ошто жүрсөңөр, бул эмеңерди өзүңөрдүн колуңар менен жеткен ким койду? Ким жеткизип берди? Бирок силер алдап атасыңар да. Силер алдап атат, алар алдап атат. Эмне себептен дегенде алдаганы. Анткени биз аларды деген биз процесс бүткөндөн кийин барып алып туруп, сотторду немеле сотторго чейин барып кабинеттерине чейин, төрагасынын кабинетине чейин эметкен. А төрагалар Бишкек шаардык сот коруп калганбы? Мен вообще эле күлкүм келет да, соттор коруп калыптыр да. Ошон үчүн вот, Берик, ты правильно говоришь. Ты очень правильно говоришь. Ошон үчүн момундай нерселер күндөн күнгө өтөт. Мына бүгүн эле кайра эле Бишкек соттук бир процессти айтып берейин. Срок давности совершенного преступления деген бар да, ПКда. Ошол срок давности уже бүтүп уже 3 ай, 4 ай өтүп кеткен демени уже сот кыскартыш керек ал ишти. Кыскарта турган ишти Ленин райондук сот кыскарткан жок. Кыскарткан менен кишини да кое бериш керек. Кыскарттым деп. Аны жасаган жок. Анан кийин Бишкек шаардык сотко берсек, кечирип коюңуз. Бишкек шаардык соттору эмне болуп калгансыңар, алтындарым? Мен силер барыңарды түшүнбөйм да. Бул кандайча түшүнсө болот муну? Итле кылдыңар го. Ой, суроо чыгып кеткен ишти бүгүн ошол жактан жайладыңар. Азыр могу жерде мыйзам уруксат берип атат караганга. 412 берине, КЖКнын берине уруксат берип атат. Карайлы десе болбойсуңар. Тигилер жөн эле жазып туруп, алардын да кызык нерсеси, жазган кызык нерсеси да абдан сонун болуп атат. Биз Ошто болуп атабыз, тоосо анан биз шаарга келгенден кийин силерди кабарлап коебуз. Ошондо гана силер сотту коесуңар деп ушинтип приказ берип атат. Аны кандай түшүнсө болот? Значит, булар мындайча айтканда тиги сөздөрү, айтып аткан сөздөрү, биз бийлик менен жакшыбыз, биз мекенчил менен деп туруп. А соттор коркконунан бүгүн макулдугун далилдеп берип атат да. Значит, булардын сөз куру сөз эмес. Значит, реально ошол бийликтин адамдары, значит, биякта бар. Эми аны деген, конечно, Садыр Нуркожоевич деле жасабайт аны. Мелочка киришпейт. Не до этого. Камчы Кыдыршаевич деле киришпейт. Бирок мен таң калам. Ошо жан жөкөрлөр,
ошол жерде өзүлөрүн кудай сезип калган окружениядагылар туруп алып туруп биз деген мындайбыз деп туруп, ой, урматтуу мекенчилер, силер ушундайга эме дарекесин түшүп кеттиңер беле. Ушу процентке акча берген орустар айткандай ростовщиктерге болушасыңар. Ошол силер ушул даражага түшүп кеттиңерби? Мына кечеден бери мына туугандар да бар эле айтып атат. Мында келип атат ушулар. Балким бул калп. Мен муну толугу менен чындап айтып аткан жерим жок. Балкимдир бул калп. Балким ошо мекенчилердин эмесин жабынып алып туруп келип туруп биякта коркутуп үркүтүп атат. Мындайлардан баарын үтсө болот, мындай адамдардан. Что-то замерибиз такы чыкпай атат го. Коюңуздар, урматтуу достор, кечирип коюңуздар. Азыр Замирди чакырдым элем. Замир дагы өзүнүн оюн айтам деп атты эле бүгүн. Бирок бүгүнкү күнү мен дагы бир рет ушундай бир эмеге келдим, ойго. Сот системасын талкаланды. Сот системасы талкаланды. Толугу менен талкаланды. Эмне деген, могу жерден эмне деген звонок келсе, соттор ошону аткарат экен. Эми бул суроо Замир Курамаевич. Замир Курамаевич, сиз өзүңүз күйбөдүңүз беле? Өзүңүз жүрбөдүңүз беле? Шарабин байке бүгүн биринчи иш менен сизден качпадыңыз, сиз докладчик болбодуңузбу? Өзүңүз акыйкаттык издебедиңиз беле, Шарабин байке? Бул кандай болуп калды? Айтсаңыз ошону. Өзүңөр катыштуура да айтып этпедиңер беле, урматтуу достор? Кандай түшүнсө болот муну? Биз Кыргызстанда азыр мыйзамды орнотпосок, биз анархияга кирип кетебиз. Ошону бийликтегилер түшүнбөй атасыңар. Но Замир кирди окшойт. Так, Замир кирип атасыңбы? Замирка, давай, сен демечи, я просто себя немножко плохо чувствую. Может, ты зайдешь и продолжишь эфир мой. Приглашение тебе отправил. Бул мындай нерселер бар болот. Ушундай нерселер абдан көп нерселер болуп атат. Кыргызстанда биз мыйзамды орнотпосок, мыйзам орноткондон кийин гана Кыргызстанда бүт жерден келет. Бүт калган экономика, инвесторлор баары келет. Так, на добавление дейт. Замир азыр. Мына Замир чыкты. Замир чыктыңбы? Замир, сен неме эфирди жүргүзө берме, суроолорго жооп берсең, бүгүнкү биздин подзащитныйыбыз боюнча толугу менен бүт информациялардын баарын айтып берсең, мен эме Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, кутман кеч. Бүгүн бизде Бишкек шаардык сотунда биз жактап жаткан Исакова Аида деген жаранга карата кылмыш иши каралды. Тагыраагы каралмак, бирок каралбай калды. Комментарийге жазып коесуздар, угулуп жатабы мен сүйлөгөнүм же угулбай жатабы. Анан мына соттук териштирүү болмок. Ал Аида Исакова Кыргызстандын жараны, 6 баласы бар. Здравствуйте, Людмила. Комментарий пишет. Назгүл айым, жакшы. Кутман кеч барыңыздарга. Демек, обратная связь бар экен. Мен рахмат, угулуп жатат деп жазып жатасыздар. Мен акырынан бир четинен бул эфирге кызыгып киргендерге айтып берсем, бүгүнкү иш боюнча. Аида Исакова деген жаран карызга акча алат. Дамира Жумашева деген айымдан. Ал эжекебиз Дордойдо иштейт экен. Контейнери бар экен. Жана мурдатан процентке
үстөк пулга акча берет экен, процентке акча берет экен. Соттук териштирүүдө башынан баштайм, мына ошол Дамира Жумашева иш боюнча жабырлануучу деп таанылган Аида Исаковадан сот аркылуу кылмыш ишинин алкагында 13,5 миллион сом талап кылып жатат. 17 расписка боюнча, 17 тилгат боюнча Аида Исаковага акча берген экен, процентке. Бирок бир да сомун процентке берген эмесмин дейт. Баарын жөн эле берген дейт. Аида Исакова болсо мойнуна алат. Ооба, мен 17 тилгат боюнча акча алгам. Бирок бүгүнкү күндө 13,5 миллион карыз эмесмин. Эгер процент менен кошуп эсептегенде 7,5 миллион беришим керек. Бирок бере албайтам деп мойнуна алат. А тиги тарап болсо айтат 13,5 миллион беришиң керек. Бир сомун да берелексиң деп. Ошол эле Дамира Жумашева ишке далил катары алып келип тиркеткен распискаларда турат. Берген суммалары жазылып турат. Берилбеген суммалар жок. Мындай кылат экен да, Дамира Жумашева айына 12% процент менен 12% менен акча берет экен Аида Исаковага. Аида Исаковага мисалы 20 миң доллар берген башында 19 ноябрь 2019 жыл биринчи расписка. Анан проценти менен 22 миң доллар деп 10%га берген экен биринчи бергенде. 22 миң доллар деп. А экинчи распискадан баштап 12%га берип баштаган. Анан 22 миң доллар деп көрсөтөт распискада. Анан 4кө бөлүп коет. 4 жумага. Ар бир жума сайын ошондо 5500 доллардан бересиң деп даталарды көрсөтүп коет. 4 датаны. Анан акчаны датанын маңдайына тушуна бар деп көрсөтүп коет. Бул деген эмнени булардын келишкени боюнча датанын маңдайына демек акча кайтарылган. Ошентип 17 распискада ар бир датанын маңдайында жазылган суммалар бар, ошондой эле жазылбай калган пустой местолор бар. Пустой турган даталар демек акча кайтарылган эмес дегенди билдирет. А сумма жазылып турса акча кайтарылган дегенди билдирет. А бирок Дамира Жумашева тилекке каршы ошол датанын маңдайында, мисалы мына 23 ноябрь 2019 жылдын маңдайында 5500 доллар жазылып турса дагы жок берген эмессиң деп атат бүгүнкү күндөчү. Ошентип экөө талашып жарандык тартипте доо арыз берип, негизи мыйзамга ылайык, жарандык тартипте доо арыз берип, Дамира Жумашева талашып тартышы ошол жерден чечим чыгартып алса болмок. Мыйзамга ылайык ошондой. А бирок баягы айына 12% бергени бул ростовщичество деп мыйзамга каршы келерин билип, судья канаттандырбай коет экенин билип туруп, күчкө салып ушул иш козготкон да. Иш козготуп, мына бүгүнкү күндө каматып отурат. Себеби мына Кыргызстанда ошо мыйзам бар. Улуттук банк орноткон проценттен өйдө берсе болбойт. А бул айына 12%тен бергенде 100 сом жылына 389 сомго айланат экен. Элестетсеңиздер, 100 миң алган адам үстүнө 289 миң кошуп берет экен да, жана эсептеп чыктык. Эгер биздин эсебибиз туура болсо, мына ушундай болуп жатат. Айына 12%. А өзү болсо бизде аудио запись бар, далил бар, өзү айтып жатат. Мен банктан 10%тен жылына дейт. Айына эмес, жылына 10%тен кредит алганмын 3 жылга дейт. А бирок болсо жарандарга 12%дан айына берет экен да. Бул деген баягы динге да туура келбейт, бул мыйзамга да туура келбейт. А бирок өзүнүкүн каалап, өзүнүкүнө жетем деген жаран тилекке каршы ушул иш козготуп бүгүн каматып отурат деп айтып атабыз. Бирок бул жерде судьялардын да тиешеси болуп атпайбы? Тагыраагы Свердлов райондук сотунун судьясы Адимов мырза, Акылбек Адимов мырза ушул өкүмдү чыгарган. Ал киши эмнегедир тилекке каршы мына аудиозапись 20 мүнөттөн ашык аудиозапись бар. Ошол Аида Исакова акча алган, соттолуп жаткан 6 баласы бар аял.
жабырлануучу. Анан Айданын, биздин жактап жаткан аялдын күйөөсү төртөө отуруп машинада сүйлөшүүсүнүн аудио записи бар. Муну далил катары биз бергенбиз сотко. Буга чейин катышкан адвокаттар берген, биз дагы мына шаардык сотко беребиз. Ал жерде айтып жатат Дамира Жумашева, ооба, Аида Исаковага мен айына 10%, 12%дан процентке акча берген деп. А сотко келип болсо мен процентке акча берген эмесмин. Мен чистый акча берген, мындай таза 13,5 миллион берген. Ошону өндүрүп бергиле деп атат. Нак акча берген дейт да. А судья болсо аудиозаписте түрүндөгү далилди четке кагып, кабыл албай, укпай, аны өкүмүнө көрсөтпөстөн бир тараптуу карап, бир гана Дамира Жумашеванын айтканын баары чын деп туруп, Аида Исакованы 6 жылга камап салып атат. 6 жылга камалган Аида Исакованын үйүндө 6 жашы 15ке жете элек. Эң улуусунун жашы 14тө. Жашы жете элек 6 баласы бар. Эң кичүүсү 3 жашта. 3 жашта. Бул мыйзамга таптакыр туура келбейт. Анан жанагы гумандуулук принцибине да туура келбейт. Мурда соттолгон болбосо Аида Исакова, үйүндө 6 жаш жете элек баласы болсо, курсагында дагы 8 айлык боюнда болсо, анан кийин мыйзам жол берсе, мисалы, сөзсүз эле мыйзам камап сал дебейт да, күнөөлүү деп тапканда делечи, пробация деген түшүнүк бар. Мындай шарттуу түрдө эркиндикке чыгарып койсо болот. Күнөөлүү деп таптым, бирок сен камалбайсың, сага испытательный срок берем. 3 жыл өзүңө жакшы алып жүрсөң болду, соттолгон болуп саналбайсың деп туруп, пробация берсе болот. Пробация берген эмес. Эң кичинекей 3 жашар балаң 14кө чыкмайынча өкүм күчүнө кирбейт. Өкүм аткарылбайт. Сен эркиндикте жүрө бер деп отсрочка берсе болот. Мыйзамда ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок тилекке каршы аларды колдонбостон шарт эле сот залынан СИЗОго камап салган. Мына 3 ай деп жана айттым. Декабрь, январь, февраль кетти, камакта отурат. Эми күндө эсептесек, мына 12 февральда 2 ай, ровно 2 ай болот. Декабрдын 12-синде өкүм чыккан. Анан биз шаардык сотко кайрылдык. Шаардык сотко, райондук сотто биз катышкан эмеспиз. Шаардык сотто бизге Канат Зерликович экөөбүзгө жактоочу катары кайрылышты. Шаардык сотко апелляциялык даттанууну бердик. Эмне үчүн өкүм менен нааразыбыз? Өкүм эмне үчүн мыйзамсыз деп эсептейбиз? Мына буга чейин 10 күн мурда, 10 күндөн да ашып калды окшойт, биринчи соттук отурум дайындалган болчу. Ошол соттук отурумга мыйзамда 412 берене жазык процесстик кодекс. Кимдер келиш керек? Сөзсүз. Кимдердин катышуусу сөзсүз талап кылынат. Бул прокурор. Анткени прокурор ошол жерде айыптоо тарапты айыптоону колдош керек. Анан жактоочулар, анан айыпталуучу өзү Аида Исакова. Баарыбыз келдик. Бирок жабырлануучу Дамира Жумашева келбей калды. Ошол киши келбей калды деп себеп кылып, ал киши мындай өтүнүч жазып коюптур. Силер бизге телефондон чакырдыңар сотко, бирок биз сотко бара албайбыз, ошто чоң энебиз ооруп атат депчи. Мыйзамда бирок чоң энеңиз ооруп калса, сотко келбей койсоңуз болот деген мүмкүнчүлүк жок. Келиш керек. Макул, чоң энеси ооруп калыптыр деп соттор биринчи жолу неме кылды, жылдырып салды соттук отурумду дагы 10 күнгөчү. Где-то 10 күнгө жылдырды окшойт. Бүгүн соттук отурум болмок. Бүгүн барсак, баягы эле картинада опять жабырлануучу тарап өтүнүч жазыптыр. Биз ошто жүрөбүз, чоң энебиз ооруп атат деп. А мыйзам айтып кетиңиз. Ошол жакта кызыктуу жери. Биз оштон келгенден кийин силерге кабарлайбыз, ошондо гана коесуңар деп туруп ошондо жазып атканын карабайсыңбы? Нагыла. Анан ошо жок, туура айтасыз, Канат Зерликович. Оштон келгенибизде ошол иштерибизди бүтүрүп дегендей кылып атат да, силерге кабар беребиз, соттук отурум дайындагыла деп. Биякта күтүп отура берет экен да элдерчи. Макул, ал жабырлануучу тарап ошону туура көрүп, ошентип өтүнүч жазып атат. Бирок соттор деген мыйзамды караш керек да. Мыйзамды караш керек. Бул жерде жазык процесстик кодекстин 412 беренесинде 3 эле субъект, прокурор, жактоочу жана айыпталуучу катышысы абзел дейт да, сөзсүз катыш керек. А жабырлануучу катышкан сөзсүз эмес, себеби жабырлануучунун ордуна прокурор айыптоо тарапты колдойт да. Ошого карабастан судьялар бүгүн дагы жылдырып салды. Ошондо бүгүн 2 болсо дагы 12 күнгө, 14 февралга чейин. Эми 12 күн дагы боюнда бар аял
иши каралбай СИЗОдо жата берет да. Буга биз абдан нааразы болуп, мындай пендечилик кылып жана эмоция калтырып соттон кичине ызы чуу Бирок мындайда мындай чыдабай кетесиң да тилекке каршы. Ушундай акыйкатсыздык болуп атса, мыйзам талаптары эске алынбай жатсачы. Өңгөчөсү могу балдардын ыйын көрсөң, балдардын ыйлаганын көрсөң, мама десең, эми ар бир биз баарыбыз пендебиз да. Баарыбызда могу жерде аталык мээримибиз бар, энелик мээримибиз бар. Тиги боюнда болуп турса, кашайбаган жанын кашаят экен да. Ошондой болуп жатат. Анан жана айткандай эле бул жарандык тартипте доо арызы менен чечилүүчү маселе. Бирөө мисалы бирөөдөн акча алып, аткара албай калып, кайтара албай калса убагында, бул үчүн доо арыз берип, сот аркылуу өндүрүш керек. Анан соттун чечими чыгат да, төлөп бер деген. Ошону төлөбөй койсо, злостное уклонение, вообще мындай таптакыр игнор кылып төлөбөй койсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгү каралган мыйзамдачы. Жазык кодексинде, уголовный кодексте карызды төлөбөй койду деген статья жок да. Карызды төлөбөй койду деген статья жок. Эми булар мындай бурмалап тергөө органы тилекке каршы. Мошенничество алып келип эптеп кылмыш курамын ошонго окшоштуруп эле уруп атпайбы? Мындай кылып атпайбы тергөө органычы? Баягы Дамира Жумашева мен процентке эмес, жөн бергем, накталай бергем 13,5 миллионду десе, ошону чындык катары кабыл алышып, ишти ошол боюнча кетирип атышат да. Уголовный иш, алдамчылык, мошенничество депчи. Бу жерде жанагы көп убакыттын аралыгында, мына 19 ноябрь 2019 жылдан баштап 15 январь 2020 жылга чейин 17 расписка боюнча акча алган. Ошону эске алган эмес да. Аны мындай да эми кайсы эле кечибестеринде копол сөз келесо адам мына бир расписка боюнча 20 000 доллар алып бербей аткан адамга экинчи расписка боюнча дагы акча бере берет. Макул экинчи расписка боюнча бериптир. 10-чу расписка боюнча кантип берсин эгер буга чейинки 9 расписканы төлөй элек болсо. Анан кийин хорошо 15 расписка боюнча акчаны кайтарбай аткан адамга 16-чы расписка боюнча дагы карыз бермек беле? Демек кайтарып келген да ошо кайтара албай толук. Бирок жарым-жартылай болсо да кайтарып келген. Ошентип отуруп 17 расписка боюнча акча алып атат да. Анан эң кызыгы мындай болуп атпайбы? Мына биринчи расписка боюнча 3 жума төлөйт, 4-чү жумасында төлөй албай калып, экинчи расписка боюнча акча алат дагы өзүнөн эле. Кайра эле өзүнө карызын берет, зато процент өсө берет. Ошентип отуруп 5-чи расписка болот, 7-чи, 9-чу, 17-чи расписка болуп кетип атпайбы? Процент өсүп отурупчу. Анан 13 миллион, 13,5 миллион деген очойгон акча келип чыгып атат. Макул, аны деле мойнуна алып атат, процентке акча алгам. 7,5 миллионун кайтара албай калдым. Кайтарып берейин. Сотко барайлы, мен анчалык чоң сумманы кайтара албайм. Дагы териштирелик. Мен дагы ушул кыйналып, мажбур болуп, сизге кайтара албай атып, өзүңүздөн эле алып кайра кайтарып, мажбур болуп ушундай бир капканга түшүп калдым. Деп атса, болбостон кылмыш ишин козготуп атпайбы? Өзүнүн эмелерине пайдаланып, өзүнүн азыркы возможностторуна пайдаланып, акча көптүгүнө пайдаланып, же азыркы бийликке жакын болгондугу үчүн алып туруп эле. Бул негизи мына Замир экөөбүз мына Кудай шүгүр мыйзамды жакшы түшүнөбүз. Бул Исаков Айданын кылмыш ишинде кылмыш курамы да жок да. Бул жарандык иш. Жарандык иш сөз. Эсе азыр биз баарыбыз тең эле, ушундай иштерди. Баарын эле мошенничество эле ушундай эле тогда уголовный право эле калтырып коюш керек. Гражданский право эмне кереги бар тогда? Зачем тогда гражданский боюнча соттор керек? Зачем доо арыздар? Булардын баары эмне кереги бар? Бул граждан ишти нокура мондай таппага гражданский ишти алып туруп уголовный кылып салган вообще. Туптура. Негизи мындай тергөө иштеринде, соттук иштерде ушундай туура эмес практика көп кезигебиз да. Туура эмес практикагачы мындай жарандык ишти эле кылмыш иши кылып, күчкө салып, ушул камасак төлөп салат деп туруп эле иш козготушат да. Тилекке каршы тааныш билиши болуп калат тергөө органдарында, соттордо.
Анан ошентип эле кой эми жардам бер деп туруп эле иш козготуп, камап, ушундай кысымга ала баштаган көп учурлар бар тилекке каршы. Эми бул жерде мына Аида Исакова bir расписка боюнча же эки расписка боюнча 13 миллион алып туруп, нак акчаны бербей качып жүрсө, бул мошенничество деп тааныса болмок. А бул жерде болсо, бул жерде 17 расписка боюнча зордуктап алган жок да. Зордуктап алган жок да, мага бер деп зордоп алган жок да. Тиги аял өзү берип атпайбы? Бул киши мажбур болуп, мурда алган карыздарын төлөй албастан кайра карыз алып, карызды жаап, карыз алып, карызды жаап атып, ушул 17 миллионго жетип атат. 17 распискага жетип атат. Ушундай да бул жерде. Башаяга 30'dan ашык расписка бул иш боюнча турабы? Просто 17'син азыр биз эметтик. Дагы расписка Негизи иш боюнча 17 расписка өтөт. Тиги жабырлануучу 17 расписка боюнча претензия кылып атат. А булардын акча алып берүү маселеси мурда эле башталган экен да. 30'dan ашык расписка бар экен, жалпысычы. 30'dan ашык. Мына ошондой нерселерди дагы жакшы мына биз Замир экөөбүз ушул ишке киришип, мына карап атабыз. А мындай иштер менен мына адвокаттарга келип атышат. Бул ар бир ровдуда, шаарда ар бир ровдуда бар ошондой. Туурабы, Замир? Ар бир ровдуда андай иштер бар. Азыр СИЗОдо именно граждандык иштер боюнча мен айтып атам, ошо мошенниктен олтурган 50% мошенник эмес. 50% мошенник эмес. Именно мошенничество деген берене менен киргендердин 50% бул мошенник эмес. Анткени алар дагы ушундай роудулардын коллекторский акчаны өндүрүп беребиз, каматап коюп туруп эметип алабыз деп эметкендер ошондойдун 50% СИЗОдо. А СИЗОдо жатканда бул баягы эле биздин чөнтөгүбүздөн чыккан акча. Налогоплательщик, багыш керек, мыш керек. Мен логиканы түшүнбөйм да, мен до сих пор не могу понять эту логику следствия, да. Вот. Почему они думают, что если они посадят, то результат будет наверняка? Я вот таких не могу понять. Эминтип ойлошот да, баягы камаганда айла жок туугандар чуркап отуруп, СИЗОдон чыгаруу аракетин кылып, акча чогулта коюшат, төлөй коюшат депчи. Ошентип ойлошот да. Эми туугандардын деле өзүнүн жашоосу бар да. Ар биринин өзүнүн тиричилиги бар анан. Бул 13,5 миллионду ким эле таап келе калып бере койсун. Аз да андай адамдар. Ошондуктан булардын негизи мен мындай деп айтмакмын да, бул жерде көбүрөөк баягы жабырлануучу тарапка деле претензия эмес, өзүн жабырлануучумун деп бул иш боюнча таанып аткан адамга деле претензия эмес. Бул жерде мыйзам талаасында иштеген тергөөчүлөргө, сотторго да мындай суроо, прокурорго суроо да, эмне үчүн жарандык ишти кылмыш иш кылып коюшкан. Эмне үчүн 6 баласы бар адамды камап отурат. Бул жер макул, ал Дамира Жумашева ал жаран, ал мыйзамдарды билбеши мүмкүн балкимчи. Анын өзүнүн максаты бар, процентке берген акчасын доолап алуу. Бирок суроо бул жерде тергөөчү болуп атпайбы? Тергөөчү деген мына жазык процесстик кодекстин нормаларын билет да. Бул жерде айтылат. Азыр мен так айтайын мына. Бул жерде айтылат, эгерде жарандык келишимди аткара албай калса, ал үчүн иш козголош керек деп черным по белому жазылып турат да. Это значит 154-чү берене. Орысча тексти мендечи. Отказ в возбуждении уголовного дела дейт. Уголовное дело не может быть возбуждено в случаях, деп туруп, о жерде жазылат да. При неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок. То есть жарандык мындай келишимдерди аткара албай калган үчүн кылмыш иш козголош керек деп тергөөчү окуган китепте 154-чү беренесинде жазылып турат. Анда эмне үчүн тергөөчү иш козгойт? Мына бул жерде жазып атат да, Талант Айтбаев мырза жазып атат. Следователя заинтересовали, наверное, депчи. Бу жерде ключевое слово наверное. Биз так айта албайбыз, биз деле предполагаем, наверное, заинтересовали депчи. Анткени бизде баарыбыз билебиз, коррупцияга мындай малынган өлкөлөргө кирип калабыз тилекке каршы. Тут видишь, здесь ситуация такая получается.
На сегодняшний день верховенства права нет. Сейчас пошла новая наука. Наука телефонного права. И Туура, туура. этим телефонным правом они пользуются. Но дело в том, что чисто если как политик взглянуть на это, если мы не установим верховенство права, то мы потеряем само государство. Ладно, силер эми жүргүзүп берчи мен айтайын. Мен айтайын да. Мына дагы бир эки өтө кызыктуу жагдай бар да. Дамира Жумашева жабырлануучу. Ага суроо берилген. Сиз Исакова Аидага берген акчаны каяктан алгансыз десе, айтат, мен кредит алгам дейт. Банктан 3 жылга. 10% менен кредит алгам дейт. Жылына 10%. Анан суроо атат. А сиз процентке акча бердиңиз беле Аида Исаковага десе, жок, мен накталай акча жөн эле берген дейт да. Эми суроо да, какой интерес? Какая польза ей? Ага эмне пайдасы бар ал кишиге? Убара болуп, үйүн залогко коюп, кредит алып 10% жылына. Анан бияктагы Аида Исакова деген бир таанышына эле жөн эле акча бергендей. Эмне пайда? Ошондуктан бу жерде чындыкка дал келбей атат да, ал кишинин айтканычы. Ушундай проблемалар менен ушундай проблемалар бул жалгыз эле эмес. Мына, например, бүгүн эле мына Замир дагы бир сотко катышып чыкты. Ал деле процессте сроки давности бүткөн нерсени аны дагы Бишкек шаардык сот алып туруп ушундай алып салды. Бул эмне Туптура. Мен түшүнбөй атам да. Ошол жөнүндө да айтып эле. Айтып кетейинчи, мына мен дагы бир жаранды жактап жатам, Омуралиев, фамилиясы Омуралиев. Ал кишини мына 2016 жылы 5 январда бирөөнүн үйүн өзүнө өткөрүп алган деп айыптап жатат. 2016 жыл 5 январь. Мындай түшүнүк бар. Кылмыш жаза жоопкерчилигине тартуу мөөнөтүнүн эскириши дегенчи. Орусча айтканда срок давности. Жоопко тартуу мөөнөтү эскирүүсү. Мындай мен бул кылмыш боюнча ал киши айыпталып жаткан алдамчылык кылмышы боюнча эскирүү мөөнөтү 7 жылга барабар да. 7 жыл. Башкача айтканда, ушул жылдын 5 январында кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетти. Ал киши СИЗОдо отурат, райондук сотто териштирүү жүрүп атат. Анан жазык процесстик кодекстин 114 беренесинде айтылат. Эгерде кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кетсе, адамды СИЗОдо кармаганга болбойт деп. Мен райондук тыюу салынат. Болбойт. Срок давности келип калдыбы? Болду, аны СИЗОдон чыгарыш керек дагы. Үй камагына чыгарып, же болбосо там подписка о невыезде чыгарып туруп, соттук териштирүүнү өткөрө бериш керек. Өкүм жок да азырынчачы. Анан мен райондук сотто өтүнүч келтирдим. Мына срок давности өтүп кетти. 7 жыл өттү. СИЗОдон чыгардыла. Ден соолугу начарлады, адам көптөн бери СИЗОдо отурат. 1 жыл 2 ай 7 күндөн бери, мына бүгүн эле каралган ал иш. 1 жыл 2 ай 7 күндөн бери СИЗОдо отурат. Дагы бир мыйзам нормасы 1 жылдан ашык соттук териштирүү учурунда СИЗОдо кармаса болбойт. Бул экинчи негиз. Ошондуктан чыгаргыла СИЗОдон десем, райондук сот чыгарган жок. Судья. Анан шаардык сотко бүгүн келдик. Бүгүн алар да чыгарбай койду. Бул эми кайда бартабыз, кыргыз элим дегендей тема да. Каяка эле бартабыз? Мыйзамдарды жазып койдук, бирок иштебесе бекер болуп атпайбы, тилекке каршычы. Иштебесе бекер. Ошол мыйзамдарды жазганга кеткен акча, үйрөнгөндөр, анын эмне кереги бар? Тогда получается. Эмне себептен? Депутаттарыбызды TikTok менен алек боло берсин, TikToкту жабабыз, же кыргызча сүйлө, орусча сүйлө деп туруп эле ошону менен алек боло берсин. А мыйзамдарды иштеткен именно ошолор да. Алар ошонун ордуна олтуруп кайда бир популистический бир демеле отону бутону сүйлөйт да. А бирок кыйналган карапайым эл кыйналып атат да. Мына момундай биз эми дагы жакшы биз экөөбүз момундай чыгып айтып элге жеткизип атабыз. А бизде мындай иштер менен далай болуп турбайбы? Туура айтасыз. Эми бул биз эле мындай айтып калдыбыз да, Facebook'тун жардамын колдонупчу. Эми айтылбаган толтура иштер бар да. Айтылбаган толтура иштер бар. Анан бирөө мындай колдоп Facebook'тан пост жазып же бир жалпыга маалымдоо каражатынан маалымат чыгарып коет турган адамы жок кишилер толтурат да, жөнөкөй жарандарчы.
Аларды мындай тепселеп эле кетип атышабы, ошол мыйзамды уруп ойнобойчу дегендей бир ойлор жарылат да тилекке каршы. мен дагы бир могу прокуратуранын позициясына таң калам да. Прокуратуранын негизги өзүнүн түпкү задачасы, өзүнүн иши бул мыйзамды туура колдонгонду көзөмөлдөө. Туура. Булар көзөмөлдөш керек. Биякта мыйзам туура эметип атабы, баш мыйзамыбыз конституция туура колдонуп атабы деп туруп ошону көзөмөлдөш керек. Түпкү максаты ошол прокуратураныкы. Мына мондай иштер болуп атканда, эмне себептен прокурорлор, райондун прокурорлору тиги булар айтпайт, бул деген граждандык иш деп. А биз ошо сен, мен, биякта мына заң генеральный прокурор болгондор, научный сотрудниктер болгондор, эмелерди ушу мыйзамдарды жазган кээ бир авторлор, биз мыйзамды жакшыраак түшүнөбүз азыркы төргөчүлөргө караганда. Анан айтабыз, бул деген туура эмес десек, кайра прокурорлор тууралуу силер эмне бизге аты үйрөтчү деп калдыңар беле деп ушинтип сөздөрдү сүйлөйт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушундай азап менен ушундай азап эле болуп атат да. Мыйзам каралбайт. Прокурор эмне себептен надзор кылбайт? Мусун түшүнбөйт да. Эмне себептен прокуратура надзор кылбайт? Ой, жасабайсыңар. Анда эмесе биз жөн эле мында Афганистан эле болуп калышыбыз керектир да. Көзөмөл мындай аксап жатканы ал бар да. Мына роудуларда көп иштер тергелбейт. Тилекке каршы мына козгоп коюшат. Барасың, мына жасайбыз, ана жасайбыз, мына сурак кылабыз тигини, эртең келиңиз дейт. Жок. Сотко даттануу жазасың, сот мыйзамсыз ошол тергөөчүнүн бездействовать этип атканы деп туруп табат, прокуратурага барат, бирок толк жок болуп калат да. Роудулар мына мен жеке алып барып жүргөн жөнөкөй жаран саясатчылар эмес, жөнөкөй жарандардын ишин үлгү мындай примеринде айта алам. 1-май роудысы, Свердловский районный роуду, ушуларда көп акыркы жылдары иштерим бар. Мындай болбой калды да тергөөчү. Мен лично алып барган иштер боюнча айта алам да, болбой калды. Эч кандай прокуратура деле көзөмөлү начар. Иштер жылбайт ордунанчы. Мына 2 жылдап жаткан жеңил кылмыштар бар. Бирок тергелип бир итогу жок. Бирок булар ушундай бири-бирин колдоп, бири-бирин эметип аткандар булар мыйзам иштебесе бизден хаоска түшүп каларыбызды түшүнбөй атат. Азыр мына эфир менен Нуркожоевич, бүгүнкү күнү биз мыйзам жок мамлекетте жашагандай болуп атабыз. Мыйзам жок, мыйзам каралбайт, мыйзам иштебейт. Ошондуктан дагы кеч эмес, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мыйзамды негизи орнотушубуз керек. Ошон үчүн баш мыйзамды орнотсок, ошондо Кыргызстанда ички саясаты, ички эмелер бүт бар ордуна келет. Мыйзамды орнотмойчу биз келбейт. Урматтуу Курманкул Токтоалиевич, сизге да кайрылып келет элем. Сиздин функционалдуу өзүңүздүн обязанностторуңар бул деген именно мыйзамды туура колдонуп аткандардын көзөмөлү. Силер ошону деген өзүңөр да карап чыгып туруп ошону көзөмөлдөсөңөр, силерге өзүңөргө жакшы болот. Биз, например, биз деген силерге жардам берели деген аракетте. Мына могу ишти деген биз деле бөлөк иштерде эле замирөкү унчукпай эле акырын эле жасап кете берсек болот эле. Бирок бул уже пределге жеткизди. Анткени менде дагы азыр ар бир адвокатты алсаңыз, любой бир адвокатты Кыргызстан боюнча адвокатты айтсаңыз, любой адвокат айтат. Менде да бир иш бар. Туурабы Замир? Любой адвокат. Тура. Ар бир адвокатта ушундай процент Жок дегенде бир иш да. Процентке берген, же мондай эмелерге эметкендерди бул обязательном порядке ар бир адвокатта эми эсептеп көрүлөт. Кыргызстан боюнча 5000ден ашык адвокат бар. 5000ден ашык адвокат бар. Элестеткиле канча киши болуп турат. Эми дагы айтып кете турган нерсе, Жогорку Кеңештин депутаттары. Жогорку Кеңештин депутаттары силер такыр төргөчү болуп алдыңар. Силер төргөчү болуп, министр каякта жүрөт, Анталияда жүрөт, биякта жүрөт.
сен эмче тинтип сүйлөбөйсүң, мынтип сүйлөбөйсүң деп мындай популистический мындай заявкаларыңарды өзүңөрдү пиар кылып, тимеле супер мамочка кылбагылачы өзүңөр. Силерге толугу менен мына биз мындайча айтканда тамак пища берип атабыз, орустар айткандай. Могул ростовщицкий деятельность боюнча мыйзамга киргизгиле, иштегиле ошол мыйзам. Иштеп, кыргыз карапайым элибизге жакшылык. Ростовщицкий деятельность токтотуш керек. Вообще полностью запрещать этип салыш керек. Мындай жаран под процент бергенге толугу менен укугу жок. Наоборот, под процент берсе өзү камалат деп ошондойго алып барыш керек. Под процент бергиң келип атабы? Жыйына акчаңды барып туруп лицензия ал Национальный банктан. Лицензия алып туруп, ошону менен официалдуу түрдө ошону менен заниматься эткин, налогун төлөгүн. А бүгүнкү күнү мына ушундайлардын азабынан эмне деген семьялар ыйлап атат, эмне деген семьялар үйсүз калып атат, эмне деген ыйлар болуп атат. Мына бүгүнкү күнү именно ушул иш боюнча, Аиданын иши боюнча бул граждандык ишти уголовныйга алып келип туруп, анан еще добавок камап, 6 айлык баласы бар, 6 баласы бар, 8 ай боюнда бар экен, даже 9 айга кетти. Мына эртең күнү мына 14-нө чейин төрөп салса эмне болот? Ошол бала уже түрмөдө төрөлгөндөй болуп калат го. Мен дагы бир айтып кое турган нерсе. Мына врачтардан сурап көрдүм. Врачтардан сурап көрсөм 5 айга чейин эмбрион болот экен. 5 айга 4 айга чейин эмбрион болот экен. 4 айдан кийин ашып кетсе, это ребенок. А если мама сыяктуу неметсе, силерден ошо конституциондук укугун тебелеп атасыңар ошо баланы. Ошон үчүн мондай нерселерден арыдан берирээк болуш керек. Бул жакта Бермет айым суроо берип кетти да комментарийдечи. Мындай дейт да азыр комментарийге жазыптыр. Жанагы распискада процентин көрсөтпөй, жалпы сумманы процент менен кошуп, нак берилген акчаны анан процент менен кошуп көрсөтүп койсо керек дейт да. Туура айтып атат да. Акчаны процентке берип атам деп көрсөткөн эмес да. Мындай нактабай берип аткандай көрсөтүп койгон общий сумманычы. Анан судья, биз Акылбек Адимов деген судьяны мындай кызматын сыйлайбыз, өзүн да адам катары сыйлайбыз. Бирок бул жерде биз ошол чыгарган чечимин критика кылып жатабыз да. Жабырлануучу мен процентке берген эмесмин, жөн эле накталай акча бергем десе, ишене бербеш керек да. Башка далилдерди да караш керек да. Биз тарап далил берген да, аудиозапись. Дамира Жумашева, Аида Исакова анын күйөөсү болуп сүйлөшкөн, записин берген да, ал жерде Дамира Жумашева айтып атат. Мен Аидага башында 10%, анан 12%тен акча берчүмүн. Ушул акчанын баарын 12%, 10%тен бергенмин. Өзүм 3 жылдык мөөнөт менен кредит алгам, жылына 10%, 10% менен депчи. Анан өзүңүздөр ойлосоңуздар, судья мынтип ойлош керек да. Өзү кредит алып атса 10% менен жылына. Анан кантип эле бирөөгө эле проценти жок берип коет. Жөн эле берип коет. 13,5 миллионду жөн эле берип коет, кантип эле деп туруп, бул аудиозаписти далил катары, жактоо тарабынын далил катары кабыл алыш керек эле да. Бирок аны игнор кылып, өкүмдө бир да сөз жок болуп атпайбы ал аудиозапис жөнүндө. Анан мына бир күбө келип айтат да. Мына мен өкүмдү электронный версиясын окуп берейин. Бул жерде допрошенная в судебном заседании свидетель Ниязова суду показала, что с 2018 года, декабря месяца, знает Аиду, дочку Жумашевой, ее дочка ходила по проходам, то есть бул деген Жумашева Дамира эженин кызы Аида, ушол процентке берген адамдар да. Ее дочка ходила по проходам и давала объявления под проценты. Она также писала расписку у нее в долг и писали общую сумму дейт. То есть расписканы берет, анан распискага процентин көрсөтпөй эле общая сумманы көрсөтүп койчу деп мына процентке акча бергенин көрүп жүргөн күбө айтып жатат судьягачы. Бирок судья мунун дагы көрсөтмөсүн эске албай жатпайбы? То есть жактоо тарабынын мындай актаган көрсөтмөлөрдү эске албастан, только каралаган көрсөтмөлөрдү эске алып туруп өкүм чыгарып атат. Ошондуктан биз
сыйлаган судья катары адам катары Акылбек Адимов мырза мына мыйзамсыз өкүм чыгарды, негизсиз өкүм чыгарды деп критикалап жатабыз да бүгүнкү күндөчү. Анан мына азыр шаардык сотто иш каралып баштады. Эми две головы лучше, чем одна голова дейт. Бу жерде үч баш бар да, үч судья. Эми булар биз ойлойбуз, үмүт кылып атабыз, калыстык менен объективдүү карап, биздин далилдерди дагы таразасына салып, адилеттүү мындай калыс чечим чыгарышат деп үмүт кылып атабыз. Ой, что-то я в это не верю. Бүгүнкү судьялардын поведениясынан мен уже не верю, да? Албетте үмүтүбүз аябай аз, бирок ошентсе да надежда умирает последней. Ушундай болуп атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн мындай аракет кылып атабыз да, коомчулук аркылуу дагы судьялар мына коомчулук карап жаткан. Туура айтып атасың. Азардан туура нерсени айттың. Судьялар тарынбаш керек мындай нерсеге. Биз деген личностько өткөн жокпуз. Биз өзүнүн жүргөн турган турпатына тийишкен жокпуз. Ички өзүнүн семейныйлыгына киришкен жокпуз. Болгону жумушун. ГТ кешпирине тийишкен жокпуз. Биз деген ошо чыккан өкүмүн сындап атабыз. Потому что чыккан өкүмү бул мыйзамсыз өкүм. Бул сотко келгенде, биринчи күнү келгенде эле бул кагазды алып туруп эле, бул ишти карап туруп эле, монтуп эле айтыш керек болчу. Бул иште деген кылмыш курамы жок экен. Бул граждандык иш деп туруп, отказать деп туруп кетириш керек болчу. Туп-туура. Анын ордуна наоборот производство киргизип, анан батпак эметип, каратып, анан кийин далилдерди Исакованын адвокаттары далилдерди берсе, анан наоборот кайра бөлөк судьяны алмаштыра коюп, канча судья алмашып кетти. Тиги судьялар аягына чейин айла жогунан чыгарды дегенде болот. Анан туура айтасыз Канат Зердикович. Анан мына Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын 3 судьясын деле биз сыйлайбыз да, судья катары, адам катары. Бирок биз бүгүнкү буга чейинки мына мыйзам талабын аткарбастан тиги потерпевший тарап биз оштобуз, бабушкабыз ооруп атат деп койсо эле күтөбүз, ошолорду күтөбүз деп жылдырып салганын, мыйзам алар катышуусу милдеттүү эмес десе ага карабастан жылдырып салганына нааразы болуп, именно ушул иш аракетин сындап жатабыз. Сен даже алып туруп ошол жерде видеону карасаңар болот. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Ким Замир Суроо бердим. Кайсы мыйзамдын беренесине таянып силер айтып атасыңар? Бул болуш керек деп туруп айтса, сот жооп бере албай койбоду. Апелляциялык доо арыздадык койду. Болду. Мен сурадым да. Мен конкретно сурадым да, мына макул силер жабырлануучу тарап сөзсүз катышыш керек деп айтып атасыздар. Алар жок өткөрбөйбүз, сот жылат деп. Анда бир мыйзам нормасын көрсөткүлөчү, мына журналисттер дагы турат десем, 304 беренеге ылайык өтүнүч, бүгүн сот отурумун жылдыруу жөнүндө өтүнүч ошол жабырлануучу тараптын катышуусу менен каралыш керек дейт. Эми бул туура эмес да. Алар өздөрү сот отурум жылдыргыла деп атса, өздөрү жок болсо, алар бар, алардын катышуусу менен кантип алардын өтүнүчү каралат? Ошон үчүн жооп ала албадым да, мен баягы мыйзам нормасын көрсөткүлөө деген суроомо жооп ала албадым. Анан кийин могу баарын биз экөөбүз айткандын баарын урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, могу баарын мындай чогултуп келсек, соттордун ордуна өкүмдү, далилдерди юридикалык баа бербегендиги, эмелердин көбүнө баа бербегендигин баарын бүгүнкү азыр соттордун бүгүнкү жоопкерлерди күтөбүз дегендерин баарын мындай бир мындай чогултса, тогда реалдуу түрдө көрүнүп атат, что бул иш заказной. Бул ишти заказлоо. Поэтому тиякта туугандары, Исаковдун туугандары айтып аткан, тияктан чыгып атат, бияктан чыгып атышат, айтып атышат, давай тынт деп коркутуп атышат дегендер, бул чындыкка далил келип атат. Туура? Бул чындык эле болуп атат. Значит, бийликтегилерден бирөө бияктан диктовать этип атат, жасагыла деп. Ошондуктан урматтуу достор, ушуну мен наверное эфирде анан мен кичине толуктап коеюнчу. Бул жактан суроолор берилип калыптыр. Жанагы процентке берген адамга карата, ошол Дамира Жумашевага карата арыз жазылганбы, ал деген налогторду төлөптүрбү деп атат да. Биз бул ишке жаңы катышып баштадык, эми мына консультация беребиз тиги тарапка. Ушундай аларга карата текшергиле налоговый орган, мына ушундай
ростовщический аябай чоң пайызда акча берген адамдар налог төлөп атабы экен бүгүнкү күндө деп арыз жазсаңар болот, ушундай укугуңар, мүмкүнчүлүгүңөр бар деп сөз түшүндүрөбүз. Анан алар өздөрү чечет, арыз жазабы, жазбайбы, бирок аябай туура комментарий жаздыңар. Мындай чоң процент менен акча берип анан байып аткан адамдар сөзсүз налогду да төлөгөндү унутпаш керек. Ал жагын текшертиш керек. Анан мынтип жазыптыр, процентке бердим десе, алда жоопко тартылат да дейт. Туура айтасыз. Процентке берип, бирок налогторду төлөбөй койсо, кылмыш жоопкерчилигине, даже кылмыш жоопкерчилигине тартылуу мүмкүнчүлүгү бар, себеби мыйзамда каралган. Эми мына Акылбек Үсенбековичке да айтып кетет элем, биздин премьер-министр. Урматтуу Акылбек Үсенбекович, сиз маршруткалардын баасын көтөргөндүн ордуна, анан кийин чүйдөн же бир жерден шаарга машиналар киргизбегендин ордуна налогду каяктан табам, эмнени табам десеңиз, мына сизге подсказка. Кыргызстан боюнча мына биз 5000 адвокатпыз. Ар бир адвокатта ушундай бир иш бар. Ар бир адвокатта жок эле дегенде бирден иш бар. Мына ошондо 5000 киши налогду төлөбөй, налогду ростовщический Процентке акча берип, элдин кан соруп көмөткендер менен мына бүгүнкү күнү байыгандар ошону деген мыйзамдаштырып, силердин астыңарда Акылбек Үсенбекович юротдел бар. Ошону жогорку кеңешке киргизгиле. Ошолор лицензированный вид кылгыла. Пожалуйста, бериңер келип атабы акчаны эмеге под проценты. Ошону менен байыгың келип атабы, пожалуйста. Лицензия ал, момча салгыла дегенде, ошондо мындай эле карап көрүлө. 5000 кишиден айына жок дегенде процент катары бир 100 миңден алганыңарда, бада эмени 50 миллионго чейин только ошондон гана түшөт эле силерге. А силер даже ошону ойлонбойсуңар. Кайдагы бир маршруткада 5 сомдон ошону карап талап кылып атасыңар. Анан айта кетейин, бүгүн урматтуу түз эфирди көрүп аткан Facebook колдонуучулар, достор, туугандар, Стоп беспредел деген канал бар Facebook'та. Анан ошол жактан бүгүнкү соттук отурумда эмне болду көрсөңүздөр болот. Чыгарды да журналистчи. Ошол чоң эми үмүт кылабыз, ошол 6 баласы бар айым жок дегенде дебейли, мыйзам талабы аткарылып, эркиндикке чыгат, жана балдардын жанында болот. А баягы акчаны алганын төлөп берет деп үмүт кылайлы. Ушуну менен урматтуу достор, эфирибизди токтотолу. Биз мына Ким экөөбүз, Замир экөөбүз ушундай иллюстрация кылалы деп ушундай чечтик. Эми постоянно ар бир соттун чечимин эмесин ушундай сындап, ушундай ар бир мүлжүп, ар бир нерсени кылабыз. Ошону менен чыгып турабыз, айтып турабыз. Если эми бийлик иллюстрация барбайбыз десе, жок дегенде биз айтып туралы. Ошону менен жакшы алыңыздар. Замирка, давай, счастливо тебе тоже. Жакшы туруңуздар, Жакшы алыңыздар. Бейпил түн баарыңыздарга.